Эми дагы 3 нерсе бар. Адам 3 нерсеге инвестиция жасайт. Адам сүрөттү көрүп турасыздар. Кээ бир адамдар бар. Алган айлыгы же болсо тапкан кирешесинин көпчүлүк бөлүгүнү саякатка эле жумшайт. Ар жерде кыдырып жүрөт. Акча эле алса дароо саякатка бир жака жөнөп жүрөт. Дейди деп коет го. Ошондойлор бар да. Үйүндө отура албайт, дейди. Дейдиленип кете берет аяка буяка. Дайди дейбиз, дайди деп коет го. Ар жака эле төлкө саякат ушу акча түздө эле бир жака барам деп турат да, үйүндө отура албайт. Алар өзүнө жакшы көрөт. Ооба, эми азыр ошолор жөнүндө сөз болот да. Эми караңыздар. Кийинки адамдар бар. Курсакка жумшаган. Şu акчасы тапса эле бир жерде аш жеш керек, бир жерде шорбо иш керек. Алар ушунчалык жакшы билет. Ошто мына жерде жакшы тамак жасайт. Мына жерде лагман жакшы дейт. Мына жерде самсасы зор. Мына жерде ашы сонун деп ошолорду изилдеп ошо менен эле бара. Барып алып, жан баштап, төлкө ушул курсактын камын жегендер бар. Көбүнчө ушуга жумшайт. Адамдар бар, тапкан акчасынын көпчүлүгүн башка инвестиция кылат. Бул башка жасаган инвестиция мына сиздер. Сиздер азыр тапкан айлыгыңыздардан чыгымды кетирип туруп, тоокел кылып туруп ушу башка инвестиция жасаган келиңиздер. Бул кайтарым байланышы абдан сонун нерсе. Бул жака да болот. Баш болсочу, бул жака да болот. Саякат да кыласың билим болсо. Курсак да тоет. Анан инвестиция башка да болот. Башка инвестиция жасаганды балдарга үйрөтүш керек.